Медицина кызматкерлеринин эмгеги ары жоопкерчиликтүү, ары сыймыктуу. Бүгүнкү күндө өз кесибин сүйүп, эл кызматында көп жылдан бери иштеп жүргөн дарыгер айымдарыбыз да бар. Алардын бири Ак Суу райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун стационар боюнча директорунун орун басары Рапия Туңгатарова. Бул Кыргыз мамлекеттик медицина институтун 77-жылы бүтүргөндөн кийин эле по направлению ушул Ак Суу районуна жиберди. Ошондон бери ушул жерде иштеп келе жатам. Эми мен бул медицина тармагынын бүт бардык бөлүктөрүндө иштедим да, участковый врач болдум. Мектептин врачы болдум, садиктин врачы болдум. Эңилчекский участковый больницада Сарыжазда 8 жыл иштеп келдим. Ошол первичный звенодо бардык көйгөйлөрдүн баарын башыман өткөзүп, анан бул жетекчилик орунга 96-жылдан бери иштеп келе жатам. Дарыгерлер, мейман айымдар тандап алган кесибин чын тилинен жакшы көрүп иштеп келүүдө. Өлкө тарабынан да дарыгерлердин эмгектери бааланып, жогорку сыйлыктар берилип келет. Рапия Туңгатарова 2022-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген наамга ээ болгон. Заманбапка ылайык жабдууларыбыз алынган, иштеп жатат. Кээ бир эле жабдыктарыбыз жетишпей жатат. Аларды тендер аркылуу алабыз деген планда турат, буюрса ал орундалат деп ойлойм. Эми биздеги азыр эң көйгөйүбүз бул борбордук стерилдөө бөлүмү деп коет, ССО орусча айтканда. Ошол бөлүмүбүз санитардык эпидемиологиялык стандартка туура келбей, кемчиликтер кетип атат да. Ошол бөлүмүбүздү проектиге киргизип, ордун даярдап, акчасы бөлүнүп, мына салынат деп эле күтүп атабыз, бирок ошол эмнегедир кечиктирилип атат. Аталган борбордун реанимация бөлүмүнүн бөлүм башчысы Бурулай Жусупова 46 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келет. Бурулай эже 1996 жылдан бери жетекчилик кызматта иштеп келе жатат. Бул больницага келгениме 72 жылдан бери ушул тармакта иштеп келатам. Биринчи келгенимде врач-акушер гинеколог болуп иштегем. Андан кийин акушерство гинекологияга өтө керек боло турган бул специальность анестезиолог реанимация. Бунсуз акушерство гинекологияда да көп жардам бере аласың да. Ошонун негизинде одна момент врач-акушер гинеколог, анестезиолог, реаниматолог болуп ушул жерге дайыма иштеп келе жатам. Ошондон бери келгениме караганда азыр 50 жыл болуптур. Эми азыр современный медицинский кызматкерлерди баарыңар эле жакшы билесиздер. Биз дагы ошо башка райондордон калбай, областтагы адамдардан калбай, колубуздан келген жардамыбызды элибизге берип келе жатабыз. Акыркы жылдары социалдык тармактын кызматкерлеринин, анын ичинен ак халатчандардын айлык маянасы жогорулатылып, заманбап ооруканаларды коруу, керектүү медициналык жабдууларды алуу жана ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп келүүдө. Бурулай Жусупова бала кезиндеги кыялын орундатып, 1972 жылдан бери медицина тармагында иштеп, бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Анестезиолог реанимацияда кандай эмелер бар. Специальность бул өкө тең аябай жогорку, билимди талап кылган, өзүңдүн күчүңдү талап кылган, энергияңды талап кылган, талантыңды талап кылган ушунчалык жакшы специальность бул. Анан любой адам эле буга чыдап келе албайт, чындыгын айтайынчы. Ага ушундай иштеп калганыма менин жолдошум деле аябай чоң жардам берди. Жаздын алгачкы айында белгиленип келген 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен өмүр сакчыларын куттуктап, иштерине ийгиликтерди кааламакчыбыз. Мир Мусубакунова, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан.